Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Бакыт Төрөбаев жумуш сапарынын алкагында Пекин шаарында жогорку ылдамдыктагы темир жолдор боюнча 12 дүйнөлүк конгрессине катышты. Анда Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев дүйнөдөгү азыркы шарттарда жаңы транспорттук каттамдарды түзүү өтө маанилүү экенин белгилеп, бул багытта биринчи долбоор Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу. Президент Садыр Жапаров, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин жана Өзбекстан республикасынын президенти Шавкат Мирзиёевдин саясий эркинин аркасында ишке ашырылып жатканын билдирди. Кыргызстандын аймагындагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун жалпы узундугу 304 чакырымдан ашуун аралыкты камтыйт жана анын бардык аймактарында курулуш иштери башталган. Курулуштун жалпы наркы 4 миллиард 700 миллион долларды түзөт. Ошондой эле Минкап төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кытайга болгон жумуш сапарынын экинчи максаты Кыргызстан менен Кытайдын мамлекет чек араларынын ортосундагы бедел көзөмөл өткөрүү пункту стратегиялык долбоорун алдыга жылдыруу экенин билдирди. Кыргызстан менен Кытайдын мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 1000 чакырымдан ашуун. Ал эми эки өлкөнүн ортосундагы өз ара сооданын көлөмү акыркы бир нече жылда 8 эсеге көбөйүп, өткөн жылы соода жүгүртүүнүн көлөмү 23 миллиард долларды түздү. Конгресске катышуу үчүн дүйнөнүн 108ден ашуун мамлекетинен өкүлдөр келген. Жогорку ылдамдыктагы темир жолдорду курууну талкуулаган 12 дүйнөлүк конгресс 3 күнгө уланат.